Кореяда иш сапары менен жүргөн президент баштаган делегацияга эч кандай коркунуч жок. Бул жөн гана дал келүү. Садыр Жапаров пландалгандай эле Кыргызстанга бүгүн кайтып келет. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Ал ортодо Түштүк Кореядагы акыркы кырдаалга байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ал жактагы кыргыз жарандарын тынчтыкка, этият жана өздөрүнө сак болууга чакырды. Кореядагы кыргызстандык жарандарга зарылчылык болбосо жашаган жерден чыкпоо сунушталган. Кыргызстандык жарандарды жергиликтүү бийликтин көрсөтмөлөрүн аткарып, кандай гана болбосун жапырт, өзгөчө саясий мүнөздөгү иш-чараларга аралашуудан карманууга үндөдү. Маалым болгондой, президент Садыр Жапаров жана министрлер кабинетинин мүчөлөрү 3-декабрда Түштүк Кореяга иш сапары менен барып, Кореянын президенти Юн Сок Йолдун кабыл алуусунда болду. Өз кезегинде Корея мамлекетинин башчысы Кыргызстандын президентинин акыркы 11 жылдагы биринчи сапары экенин айтып, тарыхый жана маданий баалуулуктардын жалпылыгын баса белгиледи. Ошондой эле өлкө башчысы Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында жаңы коомду куруп, реформа жолунда ишенимдүү бара жатканын кошумчалады. Основой нашей дружбы является культурная общность. Тарыхый жактан алганда биздин өлкөлөр байыркы Алтай маданиятынын таасирине дуушар болушкан. Натыйжада корей жана кыргыз тилдеринде окшош сөздөр көп, сүйлөмдөрдүн түзүлүшү бирдей. Биз улууларды урматтайбыз жана салттарды сыйлайбыз. Ушундай окшош маданиятты эске алуу менен ар түрдүү тармактарда эң оолуу экономикада тыгыз кызматташуубуз турган иш деп эсептейм. Күн сайын биздин өлкөлөрдүн жарандарынын кызыгуусу артууда. Борбордук Азиянын Алпы деп аталган Кыргыз Республикасы корейлер арасында сөзсүз баргысы келген өлкөгө айланды. Ал эми Садыр Жапаров Корея тарапка жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, эки тараптуу сүйлөшүүлөр өнөктөштүктү мындан ары тереңдетүүгө дем берерин белгиледи. Ал бүгүнкү күндө тараптар эки элге пайда алып келе турган узак мөөнөттүү жана бекем мамилелерди курууга умтулуп, достуктун жана стратегиялык кызматташтыктын негиздерин бекемдеп жатканына токтолду. Кол коюлган эки тараптуу келишимдер, анын ичинде биргелешкен билдирүү биздин байланыштарды чыңдоого жана биргелешкен ийгиликтерге умтулгандыгыбыздын ачык айкын далили болуп саналат. Биз соода, инвестиция, билим берүү, маданият жана илим сыяктуу негизги тармактарда активдүү өз ара кызматташкыбыз келет. Буюрса, эртеңки боло турган инвестициялык диалог жана инвестиция соода тармактарында кызматташууга жаңы перспективаларды дагы ачат деп ишенебиз. Президент Садыр Жапаров Түштүк Кореяга жасаган расмий сапарын алкагында Корея Республикасынын Улуттук Ассамблеясынын спикери Вон Шик менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Тараптар саясий, экономикалык жана маданий тармактарда эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөө, парламенттер аралык байланыштарды кеңейтүү, ошондой эле инвестиция, технология жана туризм жаатында биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелерин талкуулашты. Кыргыз Республикасы менен Корея Республикасынын географиялык алыстыгына карабай, демократияны жана парламентаризмди өнүктүрүүгө болгон жалпы максаттар бириктирип турганын белгилегим келет. Биз Корея Республикасынын Улуттук Ассамблеясынын демократиялык институттарын түзүүдө жана бекемдөөдө аткарган ролун чоң баалайбыз. Ушул жетишкендиктердин аркасында Корея бүгүнкү күндө Азия аймагындагы алдыңкы демократиялык мамлекеттердин бири болуп саналат. Кыргыз тарап болсо эки өлкө ортосундагы саясий диалогду мындан ары дагы өркүндөтүүгө, жогорку кызматка чейин, жогорку деңгээлге жеткенге чейин кызматташууга даярбыз. Акыркы убакта эки өлкөнүн байланыштары жакын болуп, туруктуу өнүгүп келатат. Айрыкча Корея Республикасынын Улуттук Ассамблеясынын төрагасы урматтуу Пак Гён Сок мырзанын 2021 жыл апрель айында Кыргызстанга болгон сапарын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Нурлан Шакиевдин ушу жакында эле 23-жылы ушу бияка болгон сапарын белгилесек болот. Ушул эле күнү президент Садыр Жапаров Жашыл өсүү глобалдык институтунун кеңешинин төрагасы Пан Ги Мун менен да жолугушту. Анда климаттын өзгөрүшү, жаратылыш ресурстарын туруктуу пайдалануу маселелери, ошондой эле инновациялык экологиялык технологияларды киргизүү жаатында кызматташуунун перспективалары талкууланган. Мындан тышкары биз инвесторлорго жаңы ыкманы киргиздик. Инвесторлордун ишенимин жогорулатууга, жагымдуу инвестициялык климатты жана бизнес чөйрөнү түзүүгө багытталган тийиштүү мыйзамдарды кабыл алдык. Жакында эле Кыргызстанга болгон өз сапарынын учурунда Бириккен Улуттар Уюмунун катчысы, башкы катчысы урматтуу Антонио Гутерриш мырза буга чейин Кыргызстан
уйкудагы сулуу болсо, ал эми азыр биздин өлкөнү чапканаттай баратат деп салыштырган эле. Бүгүнкү бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сизди урматтуу төрага мырза Кыргыз Республикасына келип, биздин өлкөдө 2015-жылдагы сиздин акыркы сапарыңыздан бери болгон структуралык өзгөрүүлөргө жана башка өзгөрүүлөргө өзүңүз күбө болуп кетүүгө чакырамын. Бириккен Улуттар уюмунун башчысы Антонио Гутерриш айткандай эле, Кыргызстан уйкудагы сулуу деп сүрөттөп кетиптир. Ошондой мен дагы ошол сүрөттөгүдөй эле Кыргызстанды ошол сулуу уйкуда жатып, азыр кайра ойгонуп, жаңы өзгөрүүлөргө баратканын байкап турам. Мен ООНдон кеткенден кийин бир нече должностьти алдым. Азыр мен Глобалдык жашыл өсүү институтунун директору боломун. Кыргызстан Глобалдык жашыл өсүү институтуна мүчө болуп катталганын билемин жана Кыргызстанда ошол институттун офиси ачылган. Келечекте Кыргызстанда климаттын өзгөрүшүнө каршы түрдүү проекттер иштелип чыгат деген үмүттөмүн. Урматтуу президент мырза мени Кыргызстанга Глобалдык жашыл өсүү институтунун директору катары чакырдыңыз. Мен анда сиздин чакырууңузду кабыл алып, келечекте барып келүүнү максаттап жатам. Биз өзүбүздүн тарабыбыздан Глобалдык жашыл өсүү институту Кыргызстанда тез кездешүүчү, болуп туруучу кургакчылык жана сел чыгуу боюнча өзүбүздүн жардамыбызды көрсөтө алабыз деп ишендирип айта аламын. 도와줄 수 있는 그 기회를 갖게 돼서 아주 기쁘게 생각을 합니다. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Корея Республикасына жасаган расмий сапарынын алкагында Кыргыз-Корей кызматташтыгын арттырууга багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Асель Сыдыкова, Регион телеканалы.